Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Азыр аксакалдар келип баштап берсе болот элем. Биз өзү алып баруучу айткандай эми чулдук бололу. Бүгүнкү биринчиден ушу бүгүнкү кеченин уюштуруучуларына бизди конок катары чакырып, ушу кечеге чакырып, катышып кеткиле деп чакырганына биз ыраазычылыкты билдиргим келет. Анан могу маңдайымда отурган апаларды, ак эле чек тагынып отурган апаларды көрүп, жүрөгүм дагы бир жолу солуктей түштү. Ушу баарыбыз апаларыбыздын, чоң апаларыбыздын тарыягынан өткөнбүз да, ошонун ээрин өткөн деп баарыбызга тең. Өткөндө 8-марта мен куттуктап бир пост жазганда, ошондо чоң элер жөнүндө жазып өттүрдүм. Чоң апамды эстеп. Ошо кишинин колундан өсүп чоңоюп калдым менен апам менен атамды байке жеңе деп калып, аны апа деп алып, аны азыр көрсөм ошо раматтылык апамды эстеп көрүп сиздерди абдан кубанып турган кезим болуп турат. Урматтуу туугандар, эми билесиздер, моюнда жазып турбайбы? Ырысалды ынтымак деп. Мен ошондо оюма жанагы биздин Калыголиянын сөздөрү эсиме келип атат. Ырысалды ынтымак, ынтымагың болбосо, алдыңдан таяк, алтын так деген. Бул абдан таң айтылган сөз болуп атат. Анан туугандар, биз азыр кыргыз эли ким элек? Кайсы жолдо кетип атабыз? Келечекте кандай келечек күтүп турат деген немени ойлор ар бир кыргыз жаранын жүрөгүндө турат болуш керек. Ошо мен аскер кызматында көп жыл иштеп жүргөн аскер кызматында көп жыл, коопсуздук жагында көп иштеп жүргөн адам катары айтып коеюн, аскерлер, офицерлерде бул сезим өтө жогору турат болуш керек. Анткени кыргызда айткандай, жигит эл четинде, жоо бетинде деп коет. Ошон үчүн жоо илгери эле эмес, манас атабыздан убагындагы андан кийинки эле жоолор эмес, азыр да көптөгөн коркунучтар, чакыруулар, ошон үчүн жана жоолор дагы ыңгайлуу моменттерди күтүп, кыргызга жанагындай булуң жасайбыз деген күчтөрү бар. Мына ошол экенин да биз эстей жүрсөк дейм да. Могу элдик демилге кылып, мына уюштуруучулар элдин ичине жанагы өзү айткан үчүнчү жана байлык, каржы байлыгын маселесин жакшыртып чечсек деген. Ошого жана белки ден соолук байлыгын, акыл эс байлыктарын баарын ошол экени камтып туруп, ушунуки жасап атканга бул эл жүрөктүк керек буга. Жөнөкөй адам жасай албайт. Сүйлөгөнгө баарыбыз машыкпыз, бирок кыла келгенде абдан бул адамдын энергия талап кылынат. Аны күнүгө чуркап жасаш керек. Уюштуруучулук чоң жөндөмдүүлүк керек буяка. Мен ошон үчүн пайдаланып, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баарыбыздын астында ушу уюштуруучуларга жасап аткан ишиңерди аягына чыгып, ошонун үзүрүн көрүп, кыргыз элине чоң эмгек жаратасыңар деген бир үмүт бар. Ошо менен куттуктап кетем. Дагы эмнече күнүгө эле боло бербейт. Ошон үчүн мен бир-эки нерсени айтып коеюн. Элибизде эгерде ушундай өнүгүү жолуна чыгабыз десек, көп нерсе керек. Ошо өнүгүү жолун камсыздай турган шарттар болуш керек. Менин түшүнүгүм боюнча. Ал кайсы шарттар? Мамлекетте тартип болуш керек. Мамлекетте тынчтык болуш керек. Анан мамлекетте стабилдүүлүк болуш керек. Мына ошол эки үчөөнү бекем кармасак, элге шарт түзүлөт. Коркпостон, үркпөстөн ушул эл экономикага киришкенге, өзүнүн жанагы бара-бакасы менен иштеп, бизнесин өнүктүргөнгө чоң шарттар түзүлөт. Ошол эки биз мына акыркы 25 жылда алганда, эгемендикти алгандан бери биз ушуну эңсепкелеп келек. Өзүнчө мамлекет болсок, кандай бир чоң иштерди баштай алабыз деп эңсепкелеп келек, бирок жаңы төрөлгөн баладай болуп, жаңы баскан, тай баскан баладай болуп, мына эки жол чоң мүдүрүлдүк. Экөөндө тең чекебизди жардык. Биринчисинде чала жарып барып, анан кийин дагы туруп барып, мына оңолобуз деп баратып, 10 жылдык кайра чекебизди жардык. Канча деген жаш биздин жигиттерден айрылып калдык. Мына ушундай Кудайдын сыноосу деп ойлойм бир четинен. Элибиз абдан Кудай сынап аткан кез болот. Мына азыр дагы өзүңүздөр билесиздер, мен саясатка аралашкан адам катары олкусарлар болот, Кудай ушулардан сактасын. Биз ынтымакты кармай албасак, биримдикти кармай албасак, анда биз азыр кылып аткан чоң үмүттөрдөн баарынан айрылып калышыбыз мүмкүн. Буга мисалын айтып берейин сиздерге. Өнүгүү жолунда да жүргөн биздин
azırkı dünya mal kişinekeyli olup kalmadı. Murdarda emez de alan kişinekeyli. Bazı yerden bir günde bir 10 minut içinde bir malumatlar sunulur. Dünya için любой bulunmasını nasıl olur. Önümüz yolundan alıp görüyoruz. Köpçülük kişiler, ekspertler ayıp geldi. Singapur'da emkiseke memleket misal katar getirip жүрөт. İnnesi men alan özgürlükçölendi. Al kişinekey şahar. Bir şahar memleket. Bizim Bişkek şahırda olғанда ошол мамлекетте өзү калган Сингапур 25-30 yılın içinde bu 60 yıllarda 40 yıllarda vakit ötüp etti. Mana azı imne деген эбегейси чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзлөрү эл бийлик менен биригип алып туруп, бийлик башындагы азаматтар менен биригип алып туруп, өзүнүн тагдырын ушундай жакшы жолго салып алды. Азыр мына экономикалык көрсөткүчтөр боюнча айтып бере турган болсок, кичинекей шаар экспорттук көлөмү боюнча каражатында эме менен доллар менен алганда Россия азыр илейген dünya yüzünün 6'dan 1 bölümünü eylep turgan mamleketin eksportluk bölümünden daha çoğurak ekan. İçindeki 5 milyonluk halk var, 140 milyondan aşkan halk var Rusya'da көп turgan. Bu neden? Bu oşular emgeklenip oturup. Janağı tertip degende bekir tertipti koyup alıp өлkөнүн içinde. Gerek bolsa tüküre turgan ушундай мыйзамдарды чыгарып отуруp, көчөдө tüküre turgan bolsa $1000 штраф салып отуруp. Коррупционерлерди түрмөлөргө камап отуруp. Камагандар качып кутулуп отуруп. Ошо жетекчилер Люканьев деген премьер-министр болгон биринчи өзүнүн туугандарынан, досторунан, тааныштарынан баштап отуруп, тартипке салып. Орустарда сөз бар, бей своих, чтоб чужие боялись дегендей, ошентип тартипке киргизип отуруп, мынакей ушундай азыркы дүйнөдөгү лөк мамлекеттердин бири болуп турат азыр. Ага бардык ошондой мамлекетте көрсөткүчтөргө жетишебиз деп, ошо экини үлгү катары карап отурган мезгил. Анын эми башка да примерлер бар, тез примерлер. Мына биз азыр айтып атабыз, жанагындай коркунучтар деген. Коркунучтар алар жөнөкөй эле мына коркута турган сөздөр эмес, алар реалдуу коркунучтар биздин коомго, биздин мамлекетке. Ал кайсымалар? Мына биздин жакын эле мамлекет жайгашкан жакын чыгышта болуп аткан окуяларды мына көрүп атабыз. 5-6 жылдан бери. Кээ бир мамлекеттер жок болуу алдында турат, кээ бир болсо кырылып, калкы кырылып, калкынын жартысы көптөр уже көчүп кетип атат. Сирияны карап көрүңүздөр. Сирияда да ушундай болгон. 11-жылы ошол жерден жана бийлик талашуу, оппозициячыга карап, жанагындай тентек балдардын кесепетинен тиги стенага тияка бияка андай бийлик сындап жазып коюп деген эме менен чакырып алып, ошол жерден укук коргоондар кичине сабак койду деген эме менен кайра чыгып алып, ошентип тирешип атып, анан ошолорго ушу тирешүүгө сырттагы күчтөр кошулуп кетип. Мына ошо коркунучтуу жана сырттагы күчтөр кошулуп кетип, курал жарактап келип, каражаттарын алып келип, сырттан экстремисттердин барып 100 миңдеген адамдар келип атып, мына таркалышты Сирия мамлекети. Кудай ушундан сактасын. Биз ынтымактын эмесин ушундан билебиз. Биз эгерде ынтымактуу болсок, биз эгерде ошол азыркы мамлекетибиздин келечегин действительно жакшы келечек кылалы десек, мына ошол ынтымакты кармап, тартипти кармап, мыйзамды тутуп, мыйзамды өзүбүздүн карайыбыздай сактап, мына мыйзам биринчи биздин закон биринчи астында турган эмени кылып алсак, мына азыркы уюштуруучулар кылып аткан демилгени ошондон чоң дүйнөлүк жанагы бизнес структураларда болгон чоң иштерге айланат деп ойлойм. Сөзүмдүн аягында көп сүйлөп койдум окшойт, бирок бул айтыла турган сөздөр, бул иштен чыга турган, жүрөктөн чыга турган сөздөр, ошондон урматтуу туугандар, дагы жолу сиздерге ийгилик кылайм. Мына жаз келип калды, иштейли. Жаздын астында көптөгөн иштер турат азыр. Көгөртөлү өлкөбүздө. Өлкөбүздө айтып жүрөт, биз чабал өлкөбүз, кичинекей өлкөбүз, ничего подобного. Биз чоң өлкөбүз. Өзүбүздү кемсинтпешибиз керек. Биз Кыргызстанда 6 миллиондай мамлекеттер көпчүлүк андай түшпөйт. Мына биздин кошуна Закавказский мамлекет, 3 мамлекетти карап көргүлө. Грузия, Армения, Азербайжан үчөөнүн өлкөмүн кошкондо да биздин аякка тең келбейт. Чоңун 3 мамлекеттер да чоң. Сингапурда 5 миллион жасайт, бизден 5 миллион. Аларда Сингапурга караганда Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү 100 эсе көп. Бардык шарттар бар бизде. Тоолорубуз бар, сууларыбыз бар, жерлерибиз бар. Анан биздин 100% болгон билимчи элибиз бар. Эгем иштерман элибиз бар. Ошондо мен жаштарга кайрылам, жаштар да отурат. Апалар силерге да айтам, ушу жаштар менен көбүрөөк иштейли. Жанагындай экстремисттик агымдарга ошолорду тартып кетип атат. Арабыстан сууруп алып барып туруп, ошол жанагы окшогон Сирияга согуштарга алып барып атат. Алардын билимин жетишпестигинен пайдаланып атат. Маалымат жоктугунан пайдаланып атат. Исламды башка өнөкөттөр пайдаланып, болбогон нерсени бул ислам деп
туура эмес көрсөтүп туруп турган жаштарыбыздын баарын алдап алып барып мына өлүмгө дуушар болуп атат. Ошондон сактайлы. Жаштар менен көбүрөөк иштейли. Биз пенсияга чыгып калган отставкадагы мен офицер катары айттым эле, мына аксакалдарда турат мен. Ушул жаштарга көбүрөөк чыксак, жаштарды туура жолго салсак, илгерки ата-бабабыздан келаткан мына биздин идеология, ата-бабабыздын каада санаттары, ипадаттары мына биздин мамлекеттин идеологиясынын негизи ушу болуш керек. Аксакалдын сөзүн угуп, жаштар биз ошол аксакалдардын кеби менен мамлекетти сүйрөп чыгышыбыз керек. Башка жол жок. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Кол жаап туралы.